13 bölüm. Ибрам аялы жана өзүнүн кишилери менен Мисирден чыгып түштүктү карай жөнөдү. Аны менен Лот да жөнөдү. Ибрам малга да, күмүшкө да, алтынга да аябай бай эле. Ал түштүктөн Бейтелди көздөй жүрүп отуруп, Бейтел менен айдын ортосундагы мурда чатыры турган жерге келди. Курмандык чалынуучу жай курган мурдагы жерине келип, Ибрам Теңирдин атын чакырды. Ибрам менен кошо жүргөн Лоттун да майда жана бодомалы чатырлары болгон. Аларга бирге жашаганга жер тартык кылды. Анткени алардын мал мүлкү өтө көп болгондуктан бирге жашоого мүмкүн болбой калган эле. Bir günü Ibram менен Lottun койчуларынын ортосунда талаш тартыш чыкты. Ал жерде ошол кезде канаандыктар менен периздиктер жашап турушкан эле. Ошондо Ибрам Лотко мындай деди: "Сен экөөбүздүн малчыларыбыздын ортосунда чыр-чатак болбосун, анткени биз тууганбыз. Мына, бардык жер сенин алдыңда. Менден бөлүн. Эгерде сен сол тарапка кетсең, мен оң тарапка кетейин. Эгерде сен оң тарапка кетсең, мен сол тарапка кетейин." Лот көз чаптырып, Ярдандын бүт тегерек четин көрдү. Теңир Содом менен Аморду жок кыла электе. Собарга чейинки бардык жерлер Теңирдин багындай, Мисир жериндей сугарылып турчу. Ошондо Лот өзүнө Ярдандын бүт тегерек четин тандады да чыгышты көздөй жөнөдү. Ошентип алар бири-биринен бөлүнүштү. Ибрам Канаан жеринде жашап калды. Ал эми Лот тегерек четтеги шаарларда жашап, өз чатырларын Содомго чейин тикти. Содомдун тургундары болсо ыймансыз жана Теңирге каршы чыккан чоң күнөөкөрлөр эле. Лот Ибрамдан бөлүнүп кеткенден кийин Теңир Ибрамга мындай деди: "Азыркы турган ордуңдан түндүккө, түштүккө, чыгышка жана батышка көз чаптырып кара. Анткени сен көрүп турган жердин бардыгын мен сага жана сенин укум тукумуңа түбөлүккө берем. Сенин укум тукумуңду кумдай көп кыламын. Ким кумду санайлат? Эгерде ал саналса, анда сенин укум тукумуң да саналат. Тургунда, мына бул жерди узун туурасынан аралап чык, анткени мен аны сага берем." Ибрам чатырын жыйнап, Хеброндогу Мамрей деген эмен токоюнун жанына барып жайланышты. Ал жерде Теңирге арнап курмандык чалынуучу жай курду. 12 бөлүм. 1. Ишемби күндөрүнүн биринде Ыйса эгин талаасы менен кетип бара жаткан. Ачка болгон шакирттери буудайдын баштарын үзүп жей башташты. Муну көргөн фарисейлер Ыйсага: "Мына, сенин шакирттериң ишемби күнү кылууга болбой турган ишти кылып жатышат" дешти. Ошондо Ыйса аларга мындай деди: "Өзү жана жанындагылар ачка болгондо дөөттүн эмне кылганы жөнүндө окуган жок белеңер? Дөөт Кудай үйүнө кирип, ыйык кызмат кылуучулардан башка эч кимге жегенге болбой турган нан курмандыгын жеген. Ишемби күндөрү ибадатканада ыйык кызмат кылуучулар ишемби күндү бузушса да күнөөлүү болбостугу жөнүндө мыйзамдан окуган жок белеңер? Силерге айтып коеюн, бул жерде ибадатканадан чоң бирөө бар. Эгерде силер мен курмандыктарды эмес, ырайымдуулукту каалайм деген сөздү түшүнсөңөр, айыпсыздарды айыптабас элеңер. Анткени Адам уулу ишемби күндүн да кожоюну." Ал жерден кетип бара жатып, Ыйса алардын синагогасына кирди. Ошол жерде бир колу шал болуп калган адам бар эле. Фарисейлер аны айыптоо үчүн ишемби күнү оорлууну айыктырууга болобу деп сурашты. Ыйса аларга мындай деди: "Ишемби күнү бирөөңөрдүн жалгыз коюңар чуңкурга түшүп кетсе, барып аны чыгарып албайт белеңер? Койго караганда адам канча эсе баалуу, демек ишемби күнү жакшылык кылууга болот." Анан тиг адамга: "Колуңду сунчу" деди. Ал колун сунду. Ошондо анын колу айыгып, экинчи колундай болуп калды. Фарисейлер болсо сыртка чыгып, Ыйсаны өлтүрүү жөнүндө кеңешишти. Ыйса муну билип, ал жерден кетип калды. Ошондо Ыйсаны көп адам ээрчип алды. Ыйса алардын баарын айыктырып, өз жөнүндө башкаларга жарыялоого катуу тыюу салды. Ишая пайгамбар аркылуу айтылган бул сөздүн аткарылышы үчүн ушундай болду: "Мына, менин тандап алган кулум, менин сүйүктүүм, мен ага ыраазымын. Мен ага өзүмдүн рухумду берем. Ал элдерге акыйкаттыкты жар салат. Ал кыйкырбайт, үнүн көтөрбөйт. Көчөдөн анын үнүн укпайсың. Акыйкаттыкты жеңишке жеткирмейинче, чаласынган камышты сындырып салбайт, түтөп жаткан чырактын билигин өчүрүп салбайт. Анын ысымына элдер үмүттөнүшөт." Андан кийин Ыйсага жин оорлуу, сокур, дудук бир адамды алып келишти. Ыйса ал адамды айыктырды. Анын тили сүйлөп, көзү көрүп калды. Элдин баары таң калып: "Дөөттүн уулу Машаяк ушул эмеспи?" дешти. Мунуккан фарисейлер: "Жиндерди ал жиндердин башчысы Белзебулдун күчү менен кууп чыгарып жатат" дешти. Ыйса алардын оюн билип, мындай деди: "Ич ара бөлүнгөн падышачылык кулайт. Ич ара бөлүнгөн шаар кыйрайт. Ич ара бөлүнгөн үй бүлө бузулат.
Эгерде шайтан шайтанды кууп чыгарып жатса, анда ал өзүнө өзү каршы чыгып жаткан экен да. Анда анын падышачылыгы кантип турат? Эгерде мен жиндерди Белзебулдун күчү менен кууп чыгарып жаткан болсом, анда силердин уулдарыңар кимдин күчү менен кууп чыгарып жатышат? Ошондуктан силерди ошолор айыпташат. Эгерде мен жиндерди Кудайдын руху менен кууп чыгарып жаткан болсом, анда силерге Кудайдын падышачылыгы келди. Күчтүү адамды байлап салмайынча, үйүнө кирип мал мүлкүн уурдоо мүмкүнбү? Аны байлап салгандан кийин гана үйүн тоноого болот. Ким мени менен болбосо, ал мага каршы. Ким мени менен бирге жыйнабаса, ал чачат. Ошондуктан силерге айтып коеюн, ар бир күнөө жана акарат сөздөр кечирилет, бирок рухка каршы айтылган акарат сөздөр кечирилбейт. Ким адам уулуна каршы сөз айтса, анын бул күнөөсү кечирилет. Ал эми ким ыйык рухка каршы сөз айтса, анын бул күнөөсү бул кылымда да, келечек кылымда да кечирилбейт. Даракты да, жемишин да жакшы деп эсептегиле. Же даракты да, жемишин да жаман деп эсептегиле. Анткени дарак жемишинен билинет. Жылаан тукумдары, жаман болуп туруп, жакшы сөздү кантип сүйлөмөгө элеңер? Жүрөк эмнеге толсо, ооздон ошол чыгат. Жакшы адам жакшы казынасынан жакшылык алып чыгат. Жаман адам жаман казынасынан жамандык алып чыгат. Силерге айтып коеюн, адамдар ар бир куру сөз үчүн сот күнү жооп беришет. Анткени өз сөзүң менен акталасың, өз сөзүң менен айыпталасың. Ошондо мыйзам окутуучулар менен фарисейлердин кээ бирөөлөрү мындай дешти: Устат, сенин бизге бир жышаан көрсөтүшүңдү каалайбыз. Иса аларга мындай деп жооп берди: Бузулган жаман муун жышаан көргүсү келет. Бирок ага Жунус пайгамбардын жышаанынан башка жышаан көрсөтүлбөйт. Жунус пайгамбар 3 күн 3 түн чоң балыктын ичинде болгондо эле, адам уулу да 3 күн 3 түн жер ортосунда болот. Нинеби эли сот күнү бул муун менен бирге тирилип, бул муунду айыптайт. Анткени нинебиликтер Жунустун насаат сөзүн угуп тобо кылышкан. Бирок бул жерде Жунустан чоң бирөө бар. Түштүктүк падыш аял сот күнү бул муун менен бирге тирилип, бул муунду айыптайт. Сулаймандын накыл сөздөрүн угуш үчүн ал падыш аял дүйнөнүн бир четинен келген. Бирок бул жерде Сулаймандан чоң бирөө бар. Жин адамдын ичинен чыккандан кийин тынчтык издеп, кургак жерлерди кыдырат, бирок таппайт. Ошондо чыккан жериме, өз үйүмө кайтайын дейт. Үйүнө келип, анын бош экенин, шыпырылып жыйналганын көрөт. Анан барат да өзүнөн да ашынган 7 жинди ээрчитип келет. Бардыгы ал үйгө кирип жашай башташат. Ошондо ал адамдын абалы мурункусунан да жаман болот. Бул жаман муунга да ошондой болот. Иса элге сүйлөп жаткан маалда энеси менен бир туугандары аны менен сүйлөш үчүн сыртта күтүп турушту. Ошондо кимдир бирөө: "Энең менен бир туугандарың сени менен сүйлөш үчүн сыртта турушат" деди. Иса муну айткан адамга: "Менин энем ким? Бир туугандарым ким?" деди да шакирттерин көрсөтүп: "Мына, менин энем, менин бир туугандарым. Ким менин асмандагы атамдын эркин аткарса, ошол менин иним, карындашым, энем" деп жооп берди. Экинчи бөлүм. Нисан айында Артакшаштанын падышачылыгынын 20-жылында падышанын алдына шарап тартылды. Мен ал шарапты алып падышага сундум. Адатта мен анын алдында капалуу болуп турчу эмесмин. Бирок падыша мага: "Эмне үчүн капалуусуң? Ооруп жатасың" дейин десем, оорубай эле турасың. Бирок жүрөгүңдү бир нерсе өйүп турса керек деди. Ошондо мен абдан коркуп кетип, падышага: "Падышам кылымдан кылымга жашасын. Ата бабаларымдын сөөгү коюлган шаар кыйрап, дарбазалары өртөнүп жатса кантип капа болбойм" дедим. Ошондо падыша мага: "Каалаганың эмне?" деди. Мен асмандагы Кудайга сыйынып, падышага: "Эгерде падышам ылайык көрсө, эгерде өзүңдүн алдыңдагы кулуңа ырайым кылгың келсе, мени Жүйүт аймагына, ата бабаларымдын сөөгү коюлган шаарга жибер. Мен ал шаарды кайра курайын" дедим. Ошондо падыша жана анын жанында отурган падышанын аялы менден: "Канча убакыт жол жүрөсүң? Кайра качан кайтасың?" деп сурашты. Мен бир убакытты белгилегенден кийин падыша мени жиберүүнү туура көрдү. Анан мен падышага мындай дедим: "Эгерде падышам туура көрсө, Жүйүт аймагына бара жатканымда дарыянын наркы өзүндөгү дубан башчылар өз жеринен өтүүмө уруксаат берип турушу үчүн аларга кат жазып берсе экен. Падышанын токойлорун кайтарган Асапка да кат берсе экен. Ал Кудай үйүнүн тегерегиндеги чептин дарбазасы үчүн, шаар дубалдары үчүн жана мен тура турган үй үчүн карагай берсин. Кудайдын жакшылык кылуучу колу менин үстүмдө тургандыктан падыша мага сураганымды берди."
Мен дарыянын наркы өзүндөгү дубан башчыларга келип, падышанын каттарын бердим. Падыша мени менен кошо аскер башчыларды жана атчан аскерлерди жиберген эле. Харондук Санбалат менен Амондук кул Тобия Ысрайыл уулдарынын жыргалчылыгы үчүн кам көргөнү бир адам келгендигин укканда абдан ачууланышты. Анан мен Иерусалимге келдим. Ал жерге келгениме 3 күн болгондо түн ичинде ордуман турдум. Жанымда бир нече киши бар эле, бирок Иерусалим үчүн иштөөнү жүрөгүмө Кудайым салганын эч кимге айткан жокмун. Өзүм минип келген жаныбардан башка жанымда эч кандай жаныбар жок эле. Түнү менен Ажыдаар башатынын алдындагы өрөөн дарбазасынан өтүп, Кык дарбазасына чейин келип, Иерусалимдин кыйраган дубалдары менен өрттөлгөн дарбазаларын карап чыктым. Анан Башат дарбазасы менен Падыша көлмөсүнө келдим. Бирок ал жерде астымдагы жаныбар өтө турган жер жок болгондуктан, артыма кайрылып коктуну өрдөп чыгып, дубалдарды байкап көрдүм. Анан кайра өрөөн дарбазасынан өтүп кайрылып келдим. Мен кайда барып эмне кылып жүргөнүмдү башчылар билишкен жок. Жүйүттөргө да, ыйык кызмат кылуучуларга да, атактуу адамдарга да, башчыларга да, башка жумуш башчыларга да мен буга чейин эч нерсе ачкан эмесмин. Мен аларга мындай деп айттым: силер биздин башыбызга түшкөн кырсыкты көрүп турасыңар. Иерусалим кыйрады, дарбазалары өрттөлдү. Жүргүлө, Иерусалим дубалдарын тургузалы. Ошондо мындан ары мындай кордукту көрбөйбүз. Ана мен аларга Кудайдын мага жакшылык кылган колу тууралуу, падышанын мага айткан сөздөрү тууралуу айтып бердим. Ошондо алар курабыз дешти. Жакшы ишти баштоого бел байлашты. Муну уккан Харондук Санбалат, Амондук кул Тобия жана Аравиялык Гешем бизди шылдыңдап, жек көрүү менен эмне иш кылганы жатасыңар? Падышага каршы чыкканы жатасыңарбы дешти. Ошондо мен аларга жооп кылып, бизди асмандагы Кудай өзү колдойт. Биз болсо анын кулдары шаарды курабыз. Ал эми силердин Иерусалимде үлүшүңөр да, укугуңар да, атыңар да жок дедим. 12 бөлүм. Ошол убакта падыша Ирод Исага ишенгендерди куугундуктай баштады. Алардын кээ бирөөлөрүн карматып, Жакандын бир тууганы Жакыпты кылыч менен өлтүрттү. Бул жүйүттөргө жагаарын көрүп, Петрди да карматты. Бул ачыткысыз нан майрамы күндөрү болчу. Ал Петрди карматып түрмөгө каматты да 4 аскерден турган 4 топко аны кайтарууну буйруду. Анткени анын Пасах майрамынан кийин элдин алдына чыгартмакчы болду. Ошентип Петр камакта жатты. Ал эми жыйын бул учурда Кудайга үзгүлтүксүз сыйынып турду. Ирод аны элдин алдына чыгармакчы болгон күндүн мурунку түнүндө Петр 2 чынжыр менен кишенделип, 2 аскердин ортосунда уктап жатты. Эшиктин алдында болсо күзөтчүлөр кайтарып турушту. Бир маалда Теңирдин периштеси пайда болуп, түрмөнүн ичи жаркырап кетти. Периште Петрди капталга түртүп ойготуп, тезирээк тургун деди. Ошондо анын колдорунан чынжырлар түшүп калды. Периште ага куруңду курчанып, бүт кийимиңди кийгин деди. Ал анын айтканын кылды. Андан кийин периште ага кийимиңди кийип мени ээрчигин деди. Петр аны ээрчип сыртка чыкты. Бирок ал периште кылып жаткан иштин чыны менен эле болуп жатканын түшүнгөн жок. Анткени ал көрүнүш көрүп жатам деп ойлоду. Биринчи, экинчи күзөттөрдөн өтүп, экөө шаарга чыгуучу темир дарбазага келди. Дарбаза аларга өзүнөн өзү ачылды. Алар сыртка чыгып, бир көчөдөн өтүштү. Күтүлбөгөн жерден периште жок болуп кетти. Ошондо Петр өзүнө келип, Теңир өз периштесин жиберип, мени Ироддун колунан жана жүйүт эли күтүп жаткан нерсенин бардыгынан куткарганын мен эми чындап түшүндүм деди. Болуп өткөн окуяны түшүнгөндөн кийин ал Марк деген да ысымы бар Жакандын энеси Мариямдын үйүнө келди. Ал жерде бир топ киши чогулуп сыйынып жатышкан эле. Петр дарбазаны такылдата баштаганда, ким экенин билиш үчүн Рода деген кызматчы кыз эшиктин алдына келди. Ал Петрдин үнүн таанып, эшикти ачпастан эле сүйүнгөн бойдон үйгө чуркап кирип, эшиктин алдында Петр турат деп кабарлады. Үйдөгүлөр болсо ага сен акылыңдан адашып жаткан жоксуңбу дешти. Бирок кыз өзүнүн айтканын ырастай берди. Ошондо алар бул анын периштеси дешти. Петр болсо эшикти тыкылдата берди. Алар эшикти ачып аны көрүшкөндө абдан таң калышты. Ал болсо аларга колу менен унчукпагыла деген белги берип, Теңирдин түрмөдөн кантип чыгаргандыгын айтып берди. Анан аларга бул жөнүндө Жакыпка жана башка бир туугандарга билдиргиле деди да үйдөн чыгып башка жакка жөнөдү. Таң атканда Петр эмне болду деп аскерлер чоң дүрбөлөңгө түшүштү. Ирод болсо аны издетип таптыра албай койгондон кийин күзөтчүлөрдү суракка алып, аларды өлүм жазасына тартууга буйрук берди. Андан кийин ал жүйүт аймагынан чыгып, Кейсарияга барып, ошол жерде калып калды. Ал тирликтер менен сидондуктарга кыжырданып калган эле. Алар болсо өз ара макулдашып алып, ага келишти да анын сарай кызматчысы Биласты ортого салып, тынчтык сурашты. Анткени алардын дубаны падышанын дубанынан азык-түлүк алып турчу. Белгиленген күнү Ирод өзүнүн падыша кийимин кийип тактыга отурду да элге кайрылып сөз сүйлөдү. Эл болсо адам эмес Кудай сүйлөп жатат деп кыйкырып жатты.
Кудайга тиешелүү даңкты өзүнө ыйгарып алгандыгы үчүн күтүлбөгөн жерден Теңирдин периштеси аны жазалады. Ал куртка жем болуп өлдү. Кудайдын сөзү элге кеңири тарап жатты. Барнаба менен Шавыл тапшырылган ишти аткарышкандан кийин Марк деген да ысымы бар жаканды ээрчитип Иерусалимден Антиохияга кайтып келишти.